Азыр бизде экөө тең плюс болуп калдыбы? Мына, экөө тең минус чыкты бизде. Эми 30 контакттарыбызга 87 контакттарга плюс беребиз. 87 контакттар бизде кайсылы? Сары провод. 87 авыз оранжевый болчу. Мунул экөө оранжевый, мунул экөө сары. Берки башындагычы. Анан пультту басканда мунул экөөнүн эле чип ток чыгарып берет. Эмнеде карам? Экөө тең масса. Сиз култа дегениңизде ток кетти. Аш дегениңизде. Көрдүңүзбү? Култа дегенде. Аш дегенде. Түшүндүңүз да? Ушул эле эмне болду? Бул жакта 85 плюста турат. Минусуну через пульт аркылуу башкарып атабыз да. Муну 3 провод ошентип 6 болуп келип калып атат. Бу жерден кайталап коюңчу ага. Светтер боюнча Ак проводдор, управляющий пистолетке кеткендер. Иш аткара турган механизмге кеткендер. Оранжевый проводдор, оранжевый черный полосой. Бул постоянный 87А контакт. Ак провод 30 контакт. Анан кийин 87 контакттын өзү сары кара полоса. Сары проводдор. Ошол үчөө 6 мол эки реленин 6 жанагысы. Полосасы барлар 1 реле, полосасы жоктору 1 реле. 6 зымы. Андан кийинкиле плюс, минус бизде 2 провод. Анан багажниктики, анан аварийканыкы. Аварийканыкы мындай чыккандан кийин диодтон чыгып эки жак болдубу? Эки жакты машинадан таап туруп улап коесуз. Аны кантип табасыз? Машинадан али кылганда аварийканы басасыз дагы. Машинадан издейсиз. Önce arkaga ketken tarafka karap izleseniz, misalın rulun tügüne koyuyorsunuz mu? Arkan fara jaka karap ketken жерди izleseniz, oşol жерден arkan faralarga barganda, уже маргайт этет. Мынтип али болгондо мындай болот. Так. Маргайт этип болот ошол жерде. Монтип туруп, как положено, аварийка кандай маргайт этсе, текшерип атканыңызда, аварийкада маргайт этет. Контролкада маргайт этет, машина кандай болуп атсачы. Ошон табастан бияка боласыз. Сөзсүз диоду менен болуш керек. Азыр бизде бирөөндө 2 провод чыгып турат эле го, ошондой. Бу жерде 1 провод чыккан, анан диод коюлганда, эгер 2 провод чыкса, ойлонбой улап коерсиз, диод коюш керек дебестенчи, потому что диод ичинде уже. Ичине пайка болгондо анан кийин эки жак уласын деп чыккан. Анан муну бияктан Миланодан 1 провод чыкты. Биз муну улаш үчүн бирөөсүнү оң жакка, бирөөсүн сол жагына. Бирөөсүнү сол жагына Улап коесуз. Таап туруп. Эгерде оң жак сол жактыкын айырмасын барбай таппай калдым десеңиз, замак Просто проводду ортосуна мындай врезаться кылыш керек экен да, туура? Эме. Ооба. Эгерде диоду жок, бир лезим чыгып калса, провод ортосуна кандай диод коебуз? Проводду сыртын сыйрып туруп эле айландырып коесуз. Ону үзбөйсүз. Бир зим чыгып калды, диод жок. Диодду кандай кылып коебуз биз? Бир чыгып калды, диод жок болсо, уже ол буушный чыкканда болот да. Жаңыларды болот. Диодду карасаңыз, диод кара, анан кийин бир тарабында серый полосасы болот. Серый полосасы аварийка кеткен тарапта болот, кара жагы Миланонун өзүндө болот. Анын цифралары болобу, темалары? 9007 жанагы деген бар. Бул канча ток өткүзүүсүнө карап жазылган. Үстүндөчү. Бирок сиздин колуңузга тие турган диоддун баардыгы автоэлектрик болсоңуз 12 вольттук эле болот. Өткүзө берет, кармай берет. Жанагылчы. Эми балиги SM'дики өтө кичинекей болот, берки чоңдордуку моончо болот. Могу көзгө көрүнө турган размердегилер баардыгы 12 вольт. Мына калган проводдор эмне бул? Азыр ушулар боюнча Милано коюлган машинеде релесин издеп эле Азыр аварийкадан өттүк, эми андай эмне бар? Эми караңыз. Андан кийинкиси багажниктики. Пультта багажниктин кнопкасы деле боло турган болсо, карайсыз. Үзүп койдук да. Багажникти жапканыңызда айттым го, багажникте көбүнчө бир эле провод менен управление кылып машинадачы, только ачат. Жанагында деле, Nexia деле кнопкасы бар го, бассаңыз только ачат. Чырк депчи. Ага бир эле зым кеткен. Потому что полярность алмаш шарт эмес да. Бир эле проводдон плюс кетиш керек. Ошо бир провод келген. Нар жагы уже масса каткан өзүчө. Ошол проводго нар жагы плюска каткан болсо, бияктан масса керек болуп калат го.
Эгер минуска катса плюс керек болуп калат, туурабы? Лампочка жаңадан. Ошого бир эле провод чыккан бияка, багажниккачы. Анан кийин плюс керек болуп калса, берагына, минус керек болуп калса, мынягына коюп алсын деп туруп, могу жерде жанагы сол өзгөртө турган Переключатель. переключатель бар. Ушуну уладыңызбы? Өзгөрүп калат дагы буну улап кое бересиз. Буну жанагы болсо, багаждан тартып келесиз, эгер багажда жок боло турган болсо, мондай эле пистолет коюп бир жагын массага катырып туруп элечи. Эгерде боло турган болсо, ошо кнопкасынын аркасынан эле. Кнопкасынын аркасынан питание кеткен жерде. Эми могу 5 контактуулар эмне деп сураласыз. Мына главный пистолеттер, биринчи главный эшиктики 5 контакт болот. Водительский, айдоочу кайсы тарапта отурган болсо ошонуку. Анан кийин калганы 2 эле контакттан болот. Ачып жапчы. Ачып жапканычы. Бул эмнеге десеңиз, биз азыр могу караң, 2 реле менен башкарып атабыз. Мындагында култадым, мындагында ачта. Мен эмне кылдым, мынягын экөөсүн плюска берип койдум. Могу 86ларды минуска берип атам, а? Эми караң, бул мындай нерсе. Бул машинада уже Милано коюлуп атат, центр замок коюлуп атат, бирок жанагы жок да. Сиз бул күлүштү салып туруп култасаңыз деле, полный эшик шырк деп култанып калат го. Бул ошо ишти аткарат. Ачканыңызда шырк деп ачылып калат го. Сиз баягы буну механизмге байлагандан кийин зымга сиз жанагы басаңыз дагы, сиз пульт менен башкарып басаңыз дагы, бул тургандан кийинчи сиз күч менен култап ачканда общий култанып ачылыш керек да машиначы. Ошого мына турат. Бирөө карасы масса берилет, улаганыңызда. Карасына масса берилет. Мына караң, мол кирип турган малда мондан ток чыгып атат. Эгер бу чыгып турса, ток чыгып калды, көрдүңүзбү? Экинчи ток мынага өтүп калды. Бул отдельный эле включатель ичинде. Мол мынакы моторчикке башка тиешеси жок. Включатель. Ошол массаны ачылган малда буга берет, култанган малда буга берет. Механический включатель. Механический включатель. Пульт току. Наркын берсеңиз, Пульт ошо колуңдагыны бергин. Наркысын. иштебейт бирок. Буну включатель иштей берет, мотор иштебеген мененчи. Мына. Мынага масса бердик, чыгып турганда мондан, кирип турганда мондан болтабы? Турганда мондан, а? Эми ушул нерсе. Масса беребиз, мына экөөнү. Бирисин бир релеге, экинчисин экинчи релеге. 86 контактын управлять этип аттык эле го биз. Ушуга эле берилет. Башкаларын, короче, ушул аркылуу башкаларын башкарат да, мынага масса бердик. Мына. Бул тарткандын аркы кирди. Чип кетти. Мына чип кетти. Мына кой. Просто мына экөөнүн орду алмашып калыптыр. Муну бияка, наркага байлайм. Ne? Şey 30. Tak verildi. Gitti. Narkızlandı. Mol işte öyle de belki. Бул типа кнопка болуп турбу азыр? Же пистолет тонунда иштеп атабы азыр бул? Типа кнопканы ролуна кылат. Ну, пистолет иштебей калды. Үйдө турганда алдыңарбы? Түбү иштеп эле. İşte attı le. О, наркоч. Ektalikten bergin. Oşa ektalikten bergin. Bu ne ulanır, canında bu kadar tokşayt var. Üstte tegen nesler var. Pasen tok bol da büyük kalar. Эми Şu. неме азыр bundan 4 болуш керек. Bundan 3 болуш керек, э? Bir водитель алар Şöyle koşulunat. ошону менен шуга. Ооба. Баарыдан зым тартып келип шуларды булат. 30га 3 болот. 85 менен 85. Булар дагы рульду астына тыкылабы, кайрып коюлат булар. Же эшик бир жерге кап кетеби? Nasıl? No, релелер кайрып оңой койгон. Рулдун түгүнү койгон оңой. Главный эшик жакка жакын болуш керек. Водительский. Реле койбойбуз да биз, а? Водительский жиберген. Онун ичинде Мен бая айттым го, жана кылганда только эле плюс минус менен управлять этип каласыз депчи.
Eğer maşinanın özünde bunol var da главныйында 5 провод kelgen xuddi ушул жанагысы бар. Главный эшикте 5 провод болот. Заводскойунда делечи. Ошонун мунол 2 контакт эле. Ал плюс пайдалаш керек болот го. Масса пайдалаш керек болот. Ушуга эле улап коебуз пультту. Пульттан нагрузка келбейт ошондойчу. Мол 87 А контактыбыз биздики постоянный чыгып турат эле го. Постоянныйды улабайсыз дагы. 87 контакты, мунул 287-ни. Ортодогун жок коебуз дагы. 87 kontaktın özünü 287'nin massa koyup koyacağız. 87'nin özün. 87'nin özünü massa koyup koyacağız. 87 anı ulabayız. Hem karan bunda jön turganda eşteke yok da. Tak. O plus kaçtan gelip kaldı? Sen hep gezdim sen. Onlar bu onun massa ötüp atıp duruşundan gelip kaldı. Soğulan kolunda. Ökö boşa. Ökön eşteke yok bu. Kaçan biz nogu jinaga bergenibizde. Massa bergenibizde. Nogu massa berçek bundan payda oldu. Bu ikincisine massa bergenibizde mogu payda bergenibizde. Bundan payda oldu. Bu ушул эки проводтун ролун аткарып келет. Көкө масса менен управление болгондочу жөн турганда эчтеке жок. Биз баягы улап атканыбызда жөн турганда масса тура турган, анан кийин иштеген малда плюс чыга турган булаттык эле го. Ошондойда эгер жанагы болсо 5 контакт боло турган болсо өзүнүн мотор иштесе ичиндегичи. Мынягынан улап койсоңуз более азыраак ток менен иштейт да. Анан жанагы бар коюп атканда карайсыз. Баягы жакта жок боло турган болсо центральный эшиктечи же иштебей турган болсо дополнительно мындай коебуз өзүнүкүнөчү. Ушу өзүнүкүн алып салып эгерде болсо жана кыласыз. Анан тросу менен барлар бар. Бул көбүнчө багында списа менен катыйт дагы, списасын барып туруп жанагы катып оны списа анан баягы шырык-шырыктар кирип чыккан мына колу бар го, кататын канча. Ошонун списасын деле калымдыгы примерно ушундай болот. Носу бар. Bunun ucuna spisаны өткүзүп туруп да. Списаны өткүзөсүңүз дагы. Бул списаны бир провод, бир болуп турган тарабы өзүндө турат. Экинчи болуп турган тарабы мына ачык болот да. Жанынан экинчи списаны мында алып келип кийдирип коебуз. Мында алып келип кийдиресиз дагы. Эки болт менен катырып коебуз. Ооба. Анан бул тээп турган малда наркы деле чыгып турган болуш керек. Анан бул тарткан малда ал деле тартылган болуш керек да. Ошол кезде регулировка кыласыз. Söz. Анан жанагы иштейт. Центр замок бизде. Бул ключту биз бураганыбызда, үйдүн ключунда. Бурганда чоң штыр чыгып туруп култап калат го. Анан бетине үстүнөн тартканыбыз менен түгүндө штыр жаап турат да, эшикти, жөнөкөй эшикти жаап турат. Центр замок андай эмес. Машинанын замогунда вообще-то сиз мол кнопканы басканыңыздагы кетип аткан күчтү жолдон үзүп коет. Начап атырбайсыз, дополнительно бирдеге чыгып култап калбайт ал жердечи. Просто ошо ручканы иштебей турган болуп коет. Сыртта култап калган ручкалар жеңил болуп калат, билесиз, тарсаңыздар али болуп кеткен. Ошо ручканы эле нары жакка кетип аткан жерден үзүп коет. Мисалы мындай тартып аткан болсом, эшикти ачыш үчүнчү тартып аткан болсом, центр замокты баскандан кийин шырктай туруп муну ылдыйрак коюп коет. Ручка бошно иштеп калат да. Качан ачкан балда шырктайт, анан кийин ачылат. Машина жүрбөйт өз автомат култап калган айтасыз да? Жок, центр замок култап ачканда айтат аны. Мисалы, бул эшикте култасаңыз үстүндөгүсү башка, түгүнөн култасаң дагы башка чыгат го. Башка темирчи. Андай эмес да бунда. Өзү жөнүндө илип калганды илмагын өтүп тартышыңыз керек да. Ошол тартмай деле жок туруп ручкаларды иштебей турган абалга келтирип коет. Болгон. Анан арканты эшиктерде могу ичинде кичине жылдырмай жер болот. Бул детский режимде болот. Балдар чыккан малда, жаш бала чыккан малда ачылып кетпесин деп туруп, только ичкерки эшиктер иштебей, ичкерки ручкалар иштебей турган коет. Сырттан ачыла берет. Сырттан ачыла берет, иштен ачылбайт. Ага.